Sen ачууланып атканда senin janыңдагыларга зыян тийбейт экен. Ачууланып аткан зыян өзүңө тиет экен да. Биринчиден тамырың көп чыгып, шайтан сенин үстүңө минип алат экен. Биринчи эле эң адамдын негизи сиз менен биздин душманыбыз жок негизичи, чын чынайгандачы. Бардыгынын ортосунда шайтан турат. Качан ачууланганда эң биринчи душман шайтан келип, мындай айтканда күрө тамырыңды мындай көптүрүп, анан жаның келип кулагыңга шыбырап баштайт экен. Баландай кыл, тигиндей кыл, мындай кыл деп. Анан ошол нерсенин аркасынан кантип ээрчип калганын билбей калат экенсиң. Андан кийин анан оозуна ак ит кирип карайт чыгып баштайт. Жаныңда да карабайсың, улуу күчү карабай калат. Ачуу ушундай экен да. Яны үчүнчүсү ооруйт экенсиң. Сахар болосуң, инсульт болосуң, инфаркт болосуң. Мен көбүнөн сурайм да, эмне болуп мында болсо, билбейм, уже бир ачууланып атканын билем дейт да. Болду. Ачууланып билет, эми бир жакча кыйшайып калган. Тебе надо. Кыйшайып калган келип атабы? Коляскага отургуңар келип атабы? Эртерээк эле. Эртерээк эле субханалла мында бир балага туш болгон, анда сөгүнө бергиле. Эмне кыласың? Бирок сөгүнүч дагы